Биздин мамлекетибиздин экономикасы акыркы 3 жылдан бери өнүгүү процессине кетип атабыз. 23-жылы 8,5% için dengелinde өнүксөк, экономика, ички продукция деп коет. Так, экономика 8,5% болса. Былтыркы жылы 9,5% болду. Быйылкы жылы 6 айлыкта 10,5%ке чыкты. Биз бүгүнкү күндө экономикасы ушундай өсүп, каттуу темпмен өсүп кетип аткан мамлекеттердин арасынан, мурдагы Советтер Союзу мамлекеттердин арасынан биринчи орунда турабыз. Экономикасы өсүшү. Ошондуктан бюджетибиз көтөрүлдү. Мына бюджетибиз 3,5 есе көтөрүлдү. Так. Эгерде мурда мен бир эле мисалды айтып кетейин, таможнядан мурда 2020 жылга чейин эң көп топтолгон акча 37-38 миллиард сом болсо, туугандар, бүгүнкү күндө таможнядан өзүнөн эле 150 миллиард акча топтолуп атат. 5 есе көп акча топтолуп атат. Налогтон 60 миллиардга чыкпаган акча топтолот эле. Бүгүнкү күндө 250 миллиард акча топтолуп атат. То есть биздин экономикабыз ушундай бир кызуу темпмен өнүгүп атат. Ошондуктан биз ушуну колдонуп элибиздеги бүт проблемаларды чечип калайлы деген аракетте. Мына өзүм айтып атпайбы, азыр тигил Чаткал районунун жолуна 7 миллиард акча бөлүндү деп. Кайдан түшүп атат бул акчалар? Мурда бул акчалар кайда болгон? Эмне үчүн мурдадан бери ушул акчалар чыккан эмес дагы элдин пайдасына иштеген эмес? Себеби мамлекетибизде өтө чоң коррупция бар. Коррупция мамлекетти чырмап, талкалап, ушу садиктен баштап чоң ак үйгө чейин, министрлерге чейин коррупциянын алкагында болгон. Бирөөгө пара бермейинче, бирөөгө акча бермейинче, бирөөгө бир подарка бермейинче иши бүтпөй калган. Естественно, ошондой маалдарда ким байый? Ошондой маалда мамлекеттик чоң кызмат иштегендер, коррупцияга аралашкандар, так, налогду төлөбөгөндөр, мамлекеттен урдагандар, ошолор гана ошол категориядагы адамдар байыгандарын калган калың журт. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Калың жол. Ушул төмөндөп жакырланып кете берди. Мектепте жакырланган, жолдо жакырланган, элдин айлык акысы, пенсиясы эч көтөрүлбөстөн жакырлай берген. Мына ошол процесс азыр токтолду. Кудай буйрса, мындан ары биз калың катмар, калың журт. Ушул карапайым эл журттун турмушуна аракет кылышыбыз керек. Карапайым эл журттун турмушу оңдолуш керек. Биз бар шактан түзүшүбүз керек. Жолун куру беришибиз керек элге. Зыңгылдатып. Каалаган жагына каалагандай болуп кете турган болуш керек. Шактары болуш керек. Кышы жайы дебестен. Мектебин куру беришибиз керек, садигин куру беришибиз керек, больницасын куру беришибиз керек, зарплата, пенсиясын көтөрүп беришибиз керек. Мына ошондо гана элдин кичине акыбалы оңоло баштайт. Ал эми биз аны жасабай турган болсок, анан жанагыдай бир уч топторго мамлекеттин бюджетин талата турган болсок, анда акыбалыбыз оңолбойт. Бирок ошо бөлүнүп берип аткан акчаларды дагы бүгүнкү күндө дагы туура эмес пайдаланган мамлекеттик кызматкерлерибиз көп. Аларды күндө күн алыс биз жазага тартып атабыз мыйзам чегинде. Мындан кийин да ушундай болот. Эч кимди аябайбыз. Эгерде кимдир бирөө мамлекеттин акчасын уурдап, бюджеттин уурдап, бөлүнгөн акчаларды өзүнө ыйгарып көрүп кала турган болсо, андай адамдардын колуна чаап туруп түрмөгө барып тыгабыз. Же ал мамлекетке ак кызмат кылып берет, же болбосо ушу түрмөдө чирийт. Экинчи, үчүнчү жол жок. Эч ким аябайт азыр.
Мына кече президентибизден кайгылып айтты, көрдүңүздөр. Күздө деди көрөм мен силерди, эмне кылганыңарды деп. Каалаган сураган акчасын берип атабыз бардыгына. Себеби ошого жараша Кудайга шүгүр акчабыз чыгып калды. 10 миллиард, 20 миллиард, 50 миллиард деген акчаларды облустарга бөлүп берип атабыз. Мен алгыла. Иштеткиле. Бирок мына кече биле өткөн жылы Токмок шаарына президентибиз өзү поручение берип 1 миллиард акча бөлүп бергенбиз. Кече күнү биз текшерип барсак, алдарты жок акчанын. Кылган иши жок. Кылдым деген, жасадым деген бир эле ишти паркына барып көрдүм эле, парк деген тим эле укмуш ушундай бир мышык ыйлагадай акыбалда турат. Шаар болсо талкаланып жатат. Эч кандай бир же гүлү жок, же баардыгы куурап, же жолу жок, же башкасы жок, ушундай эме болуп кеткен. Текшерип келиптир, кече эле ошол Токмок шаарынын мэрин камакка алдык. Кодо ошол эле маселе Кара-Балта шаарында азыр. Кара-Балта шаарына дагы 1 миллиард бөлгөнбүз. Азыр текшерип атабыз. Бүгүн текшерип барсак, ошол жерде иштеген баягы подрядчиктин башчысы качып кетиптир. Азыр издеп атышат. Качып эч жака бара албайт. 1 сом жесе мамлекеттен, ошону 10 эсе кылып кайрадан кустуруп төлөтөбүз. Так? Biz ушундай мамиле менен, ушундай тартип менен гана мамлекет көтөрө алабыз. Башка айлабыз жок. Анан кийин урдап атканды көрүп туруп деле унчукпасам, же ошо урдап аткандарга барып талакташ болуп алсам, анда бул бийликтин дагы эл алдында кадыр-бакы кетет. Биз андай кылгыбыз келбейт, андай болбойт биздин бийлигибиз ушунда. Мына президентибиз дагы айтып атат, бизди эл бийлиги алып келген. Элдин ыраазычылыгы менен, элдин рахматы менен кетип атканда кетишибиз керек депчи. Биздин деле убактыбыз бүтөт. Ар бир нерсенин өзүнүн убактылуу, ченемдүү убактысы бар. Өмүрдүн дагы убактысы бар, кызматтын дагы убактысы бар, бийликтин дагы убактысы бар. Кайсы бир убакыт келет, биз да кетебиз. Садыр Кожоевич экөөбүз бийликте болбой калабыз. Бирок ошол маалда элден ыраазычылык, рахмат алып туруп жүргүбүз келет. Ошого чейин мамлекетибиз өсүп, өнүп туруп, жанагы артка кайтуучу процесстерди жок кылып коюшубуз керек. Мамлекетибиз тартиптүү болуп туруп, алдыга өнүгө турган болуп калыш керек. Ошого бүт күч аракетибизди жумшап атабыз. Күнү-түнү чуркап иштеп атабыз. Ал эми ошол бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мен мамлекетибиздеги мамлекеттик чиновниктерге дагы кайрылып айтып коём. Бул жерде 2 адам, 4 адам, 6 адам менен иш бүтпөйт. Бардыгы иштешиңер керек. Айыл өкмөтсүнбү? Айыл өкмөттү территориясын караган. Айыл өкмөттө нарушение болобу, жооп бересиң. Акимсинби? Акимдин территориясын караган. Губернаторсунбу? Губерниянын территориясын караган. Так. Эгер аны карабастан эптеп күн өткүзүп 5 жыл иштедим, 2 жыл иштедим, 3 жыл иштедим деп туруп, анан жанагыдай коррупциялык элементтерге аралаша турган болсоңор, бардыгын жооп бересиңер. Мамлекеттик чиновниктер. Мамлекеттик чиновниктерге мыйзам бузган мамлекеттик, биз каарыбызды төгөбүз. А элибизге, Кудай буйрса, мээримибизди төгөбүз. Мына ошондой гана алдыга чыгабыз. Эми мурдагыдай болуп уурдасак да боло берет экен, туурдасак да боло берет экен, эптеп-сөктөп күн өткөрсөк боло берет экен чиновниктердин кызматтан өзүңөр кетип калганыңар жакшы. Эртең колуңардан апарып камап, кууп, жаманаттуу болгондон көрө иштегиң келбейби? Анда кызмат тапшырып бер. Могул жерде силердин араңарда жалындаган жаштар бар. Мен иштеймин, мамлекетчилик кызмат кылам. Ошо районумду, айыл өкмөтүмдү, облустумду көтөрөмүн. Күнү-түнү иштеймин деген адамдар. Туурабы? Ошолорду алып келели кызматка. Тууган урукту же болбосо тага жээнди тартып отура турган болсок, ошол бойдон биз эч жака алдыга жылабай калабыз.